кызматчы. Келе жаткан майрамыңыз менен биздин Финка банктын көп жылдан бери иштешип келаткан ушул кардарларын куттуктап келип атабыз. Сиз азыр биздин банк менен канча убакыттан бери иштешип келатасыз? Финка банк Кыргызстандын ишенимдүү жана ыңгайлуу банктардын бири болгондуктан уже Финка банктын кардары болгону уже 20 жылдын жүзү болду. Ушул Финка банктын кызматын колдонуп келатканына 20 жыл болуптур. Ушул сиз ушу максаттарыңызга жетиш үчүн Финка банктын продуктлары сизге кандай жардам бере алды? Ошо элге кредит берүү программасы менен кызматташып келем, жана дагы депозит программасы менен да Финка банк менен кызматташып келем. Ошо алган кредиттеримди үй тиричиликке чоң буюмдарды алып, үй бүлөмө жакшы шарттарды түзүп бере алдым. Ушул Кыргызстанда ушул айымдардын Кыргызстанга кошуп аткан экономикасына кошуп аткан салымы канчалык деңгээлде азыркы учурда? Эми азыркы учурда Кыргызстанда көп эле айымдар банктардын ыңгайлуу шарттары менен колдонуп кредит алып, өздөрүнүн жеке бир ишин аркалап келет. Көп эле мындай кичине жеке иштердин баары эле аялдардын колу менен түзүлгөн иштер болуш керек деп ойлойм. Анан Кыргызстан экономикасына чоң эле салым кошуп келе жатат болуш керек Кыргызстандын айымдары. Рахмат эже. Сиздин дагы келе жаткан 8 март айымдардын эл аралык майрамы менен куттуктайбыз дагы бир жолу. Сиздин жалпы айымдарга болгон куттуктооңуз? Финка банктын кызматкерлери аябай Финка банктын кызматташып келаткан айымдарга бир эле айымдарга эмес, жалпы элдердин баарына аябай жагымдуу көңүл түзүшөт, ыңгайлуу шарттарды түзүшөт. Ошол айымдарга бүгүнкү майрамда ден соолук каалайт элем, иштерине ийгилик каалайт элем. Анан акуусуз көлдүн көркү жок, аялсыз үйдүн куту жок дегендей, аялзат бул бир эле үйдүн куту эмес, бүт эле дүйнө жүзүнүн куту деп ойлойм. Бар болсун аялзат, Финка банкка чоң рахмат, ушундай көңүл буруп бизди куттуктап келип отурганыңыздарга. Дальнейшем да буйруса кызматташыбызды үзбөгөнгө аракет кылам.